Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биз бүгүн Ысык Көл областынын Ак Суу районуна караштуу Кереге Таш айылынын кереметтүү тоосунда турабыз. Биз ушул жакта тартылып жаткан мигранттын балдары тууралуу көркөм сериалдын Куланөк тасмасынын кадр сыртындагы окуяларына күбө болмокчубуз. Бул Куланөк деп аталып калганын себеби ушул күндөгү 24 саат ар кандай аталыштарга бөлүнөт экен. Күндүз болсо чак түш болуптур, тамак ичели деген сыяктуу, кечинде күлгүмдү уктаба деген сыяктуу, ошол сыяктуу бул эртең мененки күн чыгып келаткан учур ошол Куланөк деп аталат экен. Куланөк деп тасманын атын койгонубуздун себеби ошол түш көргөндөн башталат. Баланын түш көргөн жеринен башталып, ошол жерден баштап окуя кетет. Ошол себептен Куланөк деп атадык. Ал бала ошол дайыма Куланөк учурунда түш көрөт. Куланөк учурунда ошол ар кандай иштерди жасап, кинонун ошол бетин ачып берет. Тартынын башында мен мындай деле болуп кетерин билген эмесмин. Мен мындай сценарийди биринчи окуп чыккам, биринчи сериясын. Андан кийинкилерин билген эмесмин. Мага тасманы тарткандан соң жакындарым кантип тартылды, жакшы кино экен же бизди да тарт деген сыяктуу ойлорун айтышты. Жакшы тартыпсың, актерго жарай экенсиң, бизди да тарт деди. Мен актер болсомбу деп да ойлонуп калдым. Каяктасыңар? Каяктасыңар, ата? Апа? Режиссер бизге мушташкан жерлерибизди сахнанын этикасы боюнча коюп берди. Анда биз биринчи бир эле жолу аткарып окшоштуруп койбостон кайра тарттык. Биз жанакы бет башыбыз көк ала болгондорун кирим менен колдондук. Тасманы тартып атканда мен өзүм классташ баламды чын эле тээп алгам. Эсте каларлык окуялардан ошо болду. Режиссер биринчи тартыл деген терес карабаган мен ойлонуп көрүп ойлосом оор болуш керек деп ойлогом. Анткени жөн эле окуучумун да анан биринчи аткарып көрдүк, окшошкон жок. Анан аягын ошентип да окшоштуруп жакшыраак кылганга аракет кылдык. Мен өзүм азыр Ак Суу районунун Кирак мектебинде окуйм. Анан мен келечекте спортсмен болгум келет. Мен 6 класс болгонума байланыштуу мен кайсы спортко барарымды билбей эле чече элекмин азырынча. Анан дагы мектепти бүткүчөктү чечет болушум керек деп ойлойм. Мен спортсмен болом да. Сахаңбе. Эмнеге? Берди болду. Эмне? Сахаңбе. Эмне? Жашоодо кинодогудай жаман болгум деле келбейт. Жаман деле эмесмин го. Жаман болбогонго аракет кылам. Кайра. Бул тартып аткан тасман өзү эле айтып тургандай көркөм сериал. Көркөмдөгөн жерлери көп. Жашоодо андан деле жаман нерселер болот. Бирок ошол кинонун этикасына тууралап
анчалык катуу кетпей, жашоодо болуп аткандан киного айлантканда башкачараак болот. Реалдуу жашоодо негизи андайлар бар. Бул кинону тарткандын себеби мигранттардын баары балдарын ар кандай энесине, тайэнесине, тайэжесине ушул сыяктуу адамдарына таштап кетет, ишенип. Бирок ал адамдар өзлөрү ойлогондой эмес. 5 кол тең эмес деп айтат. Бар эмес, эми ошонун арасында бар. Ошолор алдын алып калсын. Эгерде мисалы ошондон зордук зомбулук көрүп аткан балдар өз жанын кыйып суицидке барбасын деп, ошолордун балким ушу тасмадан кийин алар көрүп билип алдын алып калышабы деген максат менен тарткам. Балким экенине кайтып келип, өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында, балдарынын жанында, балдарынын чоңоюп аткан балалыгын көрүп, окуучу кезин көрүп, жогу баары бир жерде болсун деп. Бул тууралуу угуп калып атам негизинен. Ошо мигранттардын билдирүүлөрүн угуп айтып атышыптыр алар. Биз болду, балдарыбызды эч кимге таштабайбыз, өзүбүздүн жаныбызда калабыз деп. Бул айтканы мени кадимкидей сүйүндүрдү. Себеп дегенде мен ошо тасма менен адамга таасирлентип бир нерсени айта ала турган болсом, менин максатыма жеткенмин. Ай бала, дагы сындырайын деп атасың ба? Бас отур. Мен куюп берем чайды. Дагы талкалайын деп атасың ба? Ме? Тасманы тартууда негизинен кыйынчылыктар аябай деле болгон жок. Эч нерсе каражат кеткен жок биринчиден. Экинчиден ошол актерлордун баардыгы өзүмдүн үй бүлөмдөн чыгып, кыйынчылыктар деп деле айтуудан алысмын. Биз өзүбүздүн айылыбыздан да сырткы айылдарга чыгып тартып келип аттым. Ал жактардан ошол Москваны чагылдырыш үчүнчү. Москваны чагылдырыш үчүн ошол кыйынчылык деп деле эсептейм. Мен кыйынчылык деп эсептегеним ушул тасма жаралгандан кийинки биринчи сериядагы болгон ошол талкуу кыйынчылык болду мен үчүн. Эң биринчи ошол тарткандан кийин эле атам, апам көрүп, алар бул кинону көргөнгө даяр эмес болчу экен. Мен дагы аларга эскертпестен эле кинону тартып чыгарып салыптырмын. Башында айтып койбой. Анан алар бул кинону көргөн соң атамдын айтуусу боюнча такыр ыйлабаган, мен да ыйлап чыктым деп айтты. Апам болсо, атам ыйлап аткандан кийин апамды баары эле түшүнүп турат болуш керек. Анан ошол мезгилде апам көзү шишип ыйлагандыктан жумушуна барбай калыптыр. Ошол күнкү жумушуна барбай калыптыр. Анан атамдын бир туугандары, эжелерибиз баардыгы өзлөрүнүн башында оюн билдирип келип, анан эң аягында бул кино экенин түшүнүп, баары жакшы кабыл алышты. Азыр болсо серияны калтырбай көрүп атышат. Ошондо кыйынчылык мен үчүн бир чети сабак болду десем болот. Мурун айтып калышчу, азыр биздин агайыбыз болот, Назым Мендибайров деген, Кара жолтой деген тасмага тартылганда анын атасы ушундай каршы болуп урушуптур да, тасма чыккандан кийин ушундай кантип аткарсын депчи. Ошол сыяктуу мен да үйдөгүлөргө айттым, ушундай кийин бирөө менде сурап калса, башында ушундай атам каршы болду эле, азыр ушул сериал ушундай болуп, ушундай даражага жетип атат деп айтканыма жакшы деп. Азыр болсо ата энем түшүнүп калды баардыгын. Алар да ошол калтырбай көрүшүп, сериядан биринчи мазмунун айтып берем, бул жагында мындай жери бар, балаңардын ыйлаган жери бар, ошол жерлерге даяр болгула деп. Анан ошонун баары даяр болгондон кийин көрүп башташат. Негизи башында актерлор тандап атканда терс каарман, оң каарман деп бөлүүгө туура келет да. Жалаң эле оң каарман же болбосо жалаң эле терс каарман болсо, адамдын киного болгон кызыгуусун жоготуп жибериши мүмкүн да. Анан актерлорду эмес, ошол үй бүлөмдү карап отуруп эле ошол башкы каарман Сайра деген эненин ролун аткарган менин тайынем. Аны айттым,
сиз ушундай балдарга зордук зомбулук көргөзгөн Ташбоор Мерезени болушуңуз керек деп айтсам, анан элим эмне дейт болуп эле калды. Анан ой, эч нерсе деле болбойт ушундай деп, эми анчалык катуу кетерин деле эч эме болгон, күмөнсүз эле болчумун. Анан ошентип энемди, тайнемди макул кылып эле, андан кийин инилеримди сен мындай кыласың, сен жакшы бала болосуң, сен жаман бала болосуң деп дароо эле бөлдүм. Бөлгөндөн кийин алар ошол аткаруу иштеринде кандай кыйынчылыктар аларга сезилдиби, сезилген жокпу билбейм. Бирок мага сезилгени бул алардын ошол актерлук чеберчилик тармагынан билими жоктугу да. Бирок өзүнүн таланты бар болсо, дээринде бар болсо, ал аткарып кете алат экен. Анан инилерим каршы болгон жок. Тайнем бир аз каршы болуп келип, анан ал дагы макул болду. Ошону менен бул кинону тартып баштадык. Мына ушундай урматтуу достор, тасманы тартуу дагы оңойдукка тура бербейт. Албетте бир эле кадрды 5-6 жолу тартканга туура келет. Эгерде ал көңүлгө жакмайынча, режиссердун купугуна толмоюнча, бир эле кадр бир нече убакытка жана бир канча ирет кайталанып тартылат. Ошентип бүгүн биз Кооно көркөм сериалынын кадр сыртында болгон окуяларына күбө болдук. Кайрадан амандашканча сак саламатта калыңыздар.